ошол Баткен жергиликтүү баарлашуу ишенүү коомдук бирикмесинин алкагында ФСС коомдук фонду менен биргеликте өнөктөштүктө айрылуу үй-бүлөлөрдүн социалдык жана экономикалык өнүктүрүү долбоорун ишке ашырып жатабыз. Долбоордун максаты ошол максаттык жамааттардагы айырылуу үй-бүлөлөрдүн социалдык жана экономикалык даражасын жоготуу. Бүгүнкү күндө биз ошол автотрай өкмөтүндө түзүлгөн топко 2 күндөн бери ошол бизнести заңдаштыруу боюнча окутууну өткөрүп жатабыз. 2 күндө эмнелерди үйрөндүк биз? Жалпылай алганда бизнести кандай баштоо керек, кайдан каражат издөө керек, анан бизнес планды кандай түзүү керек. Буга чейин мен негизи миграцияда жүрдүм. Анан ошол жакта алган тажрыйбамды бизнеске жумшайын деп чечтим. Бул 2 күндө эмнени үйрөндүм? Бизнес баштоо үчүн бул кандайдыр бир тажрыйбанын жетишсиздиги. Тажрыйбанын өзү болушу мүмкүн, бирок аны туура пайдалана билүү. Убакытты туура пайдалана билүү. Бул долбоордун алкагында 2 күндө эмнени үйрөндүм? Мага башка дагы бир идеялар келди. Бүгүнкү тренингден мен кандай акчаны туура колдонуу, дагы бизнести туура пландоону негизи үйрөндүк. Проект жазгандарды үйрөтүп